Коррупционер уурулардын түшүнө кирген Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы болуп келгенден кийин бул тармакта көп өзгөрүүлөр, жаңылыктар пайда болду. Буга чейин дагы улуттук коопсуздук кызматын түрдүү жетекчилер башкарып, ар ким өзүнүн аракетин кылып, ар кимиси ар кандай ат менен калган. Элине кыянаттык кылып камалгандар дагы болгон, жарым жан болуп майыпка айланып калгандарды дагы көргөнбүз. Жетекчилер ичинде Ташиевдин башкаруусу өзгөчө, мурдагы түшүнүктөрдү сындырып, коррупционерлерге кыргыйдай тийип, өз жат деп ылгабай Далайын камады. Далайын уурдаган акчаларын казынага төктүрдү. Мурда досу көп болсо, азыр душман тапты. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болгон күчүн жумшап, жан аябай иштеп жатат. Кечээ күндөрү ооруга кабылып, бирок элге окшоп тынч даарыланып жатпай жумушунда жүргөнүнө күбө болуудабыз. Чек ара маселесинде кирпик какпай чуркап жүрөт Камчыбек Ташиев мурда карапайым, жөнөкөй жана боорукер саясатчы катары элге жакса, азыр коррупционер ууруларга каардуу төрага катары элге жагып жатат. Алга Камчыбек Ташиев, алга Садыр Жапаров, алга Талант Мамытов, алга Кыргызстан. Айска Кожомкулова. Жогорку кеңештин депутаты оң рулдуу унааларды өлкөгө алып келүүгө уруксаат берүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Кыргызстанга алынып келинген оң рулдуу унааларды каттоодон өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу депутат Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында жол кырсыктарынын чыныгы себеби жол эрежесин билбегендиктен болууда. Жол кырсыктары оң рулдуу унаалардан улам болуп жатат деп, оң рулдуу унааларды өлкөгө алып келүүгө тыюу салышкан. Бирок статистикага таянсак андай болгон жок. Ошондуктан автоунаа ташуучулар азыр Абхазия, Грузия жана Армениядан ташууга мажбур. Эми ал унааларды каттоодон өткөрбөй дагы көйгөй жаратууда. Ошондуктан оң рулдуу унааларды өлкөгө алып келүүгө уруксаат бериш керек, деди Султанбекова. Экономика министри Данияр Амангелдиев бул боюнча министрлер кабинети аталган маселени карай турганын билдирди. Булак медиа центр чекиткейи. Жогорку кеңеште 60 кызматкер кыскартылары айтылды. 9 февралда Жогорку кеңештин аппаратынын түзүмү жабык эшик артында бекитилди. Эл өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, эми депутаттардын бир жардамчысы, бир кеңешчиси болот. Кызматтык унаа жана жардамчы депутат Дастан Бекешевка гана берилет. Кызматтык турак жайлар аймактардан келген депутаттарга бөлүнөт. Жалпысынан парламентте 60 кызматкер ишин кыскартат. Азырынча кайсы бөлүмдөн канча кызматкер кетери айтыла элек. Булак Марал ФМ чекиткейи. Жамин Акималиев: Кытайлар бекеринен бир нерсени айтпайт, эгер айтса анда эч убакта андан кайтпайт. Кытайлар бекеринен бир нерсени айтпайт, эгер айтса андан эч убакта кайтпайт, деди бүгүн 9 февралда Nazar News маалымат агенттигине Улуттук илимдер академиясынын академиги Жамин Акималиев. Жамин агай, президент Кытайга болгон иш сапары жемиштүү болдубу? Президенттин Кытайга жасаган 3 күндүк сапары жемиштүү болду деп айтсак эч жаңылышпайбыз. Кытайлык досторубуз бекеринен бир нерсени айтпайт. Ал эми эгер айтса анда эч убакта андан кайтпайт. Биринчиден, темир жол куруунун төбөсү көрүнүп калды. Жол деген бул экономиканын кан тамыры болуп эсептелет. Жол курулса биздин алыскы аймактарыбыз өсө баштайт, турмуш оңолот, соода сатык башталат жана карым катнаш күчөйт. Республикабыздын территориясынан тынымсыз өтүп жаткан жүк ташуудан биздин казынага миллиондогон доллар түшөт. Экинчиден, Кыргызстанды өнүктүрүү максатында Кыргыз-Кытай инвестициялык фонд түзүлмө болду. Анын жалпы көлөмү 1 миллиард долларга жетмекчи. Мындан тышкары айыл чарбасы, энергетика жана маданият тармактары боюнча натыйжалуу долбоорлорго кол коюлду. Ошондой эле биздин өлкөгө Кытай мамлекети 50 миллион юань өлчөмдөгү грант түрүндөгү жардам бермей болду. Элдин ден соолугуна байланышкан дагы бир иш. 6 миллион эл бар Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина бермей болду. Эми жетишилген келишимдердин аткарылышы биздин өзүбүзгө байланыштуу. Президент сүйлөшүп келди деп баарыбыз чалкабыздан жатып алсак эч нерсе чыкпайт. Жогоруда айтылган долбоордун ишке ашышына тийиштүү мамлекеттик мекемелердин жана жалпы коомчулуктун түздөн-түз катышуусу зарыл. Булак Nazar News чекиторг. Элчи Россия буунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу Кыргызстанга үзгүлтүксүз жардам көрсөтүп келерин да эске салды. Россияда декабрь Баткен районундагы чек ара жаңжалында жабыркаган объектилерди калыбына келтирүүгө 1,5 миллион доллар которду. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко билдирди. Элчи Спутник Кыргызстан агенттигинин пресс-борборунда өткөн маалымат конференциясына катышты. Иш-чара Россиянын дипломатиялык кызматкерлеринин күнүнө арналган.
Анын айтымында Россия Кыргызстанга каржылык жана материалдык техникалык жардам көрсөтүүнү улантууда. Баткен районундагы чек ара чырында жабыркаган объектилерди калыбына келтирүү үчүн былтыр декабрь айында 1,5 миллион доллар которулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаратылыш кырсыктарына жана башка өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүүсү үчүн чоң жардам берилери күтүлүп турат, деди Удовиченко. Элчи Россия буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу Кыргызстанга үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүп келе жатканын да эске салды. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу Россиянын каржылоосунун эсебинен Кыргызстан былтыркы жылы 4500 тонна un жана 380 тонна күн карамы майын алган. Бул азыктар эки багыт боюнча бөлүштүрүлөт. Биринчи мектептерде ысык тамак уюштуруу, экинчи багыты иштеп бергендерге тамак аш берүү. Бул материалдык кыйынчылыктарга кабылгандарга көмөкчү болот, деди Удовиченко. Өткөн жылы Россия дүйнөлүк азык-түлүк программасына кошкон салымын 2 миллион долларга көбөйткөн. Жалпысынан 2018-2022 жылдары 22 миллион доллар бөлүнгөн. Булак спутник чекитке ийже. Басма элдин батканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын агайын билбей жат билет. Артабек тууралуу толгоо. Айрым бир адамдар кесипти эмес, кесип аны тандагандай сезилет. Анткени кесип анын кулк мүнөзүнө, жан дүйнөсүнө, ал тургай сырткы келбетине жуурулушуп кеткенсийт. Ал так ошол кесиби үчүн туулуп, кесиби үчүн ылайыкташып жаралгандай. Кыялдын ордуна жаралчу бирөө гана бар, ал тажрыйба дешет. Чындыгында тажрыйбадан өтөөрү жок. Бул каарман өз тажрыйбасы аркылуу көптөгөн ийгиликтерди багынткан учурдун улукманы. Антип атоонун да жөнү бардыр. Өз адисинин мыкты чебери, дасыккан дарыгер, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер жана эмгек сиңирген дарыгер Сабырбек Жумабековду атоого болот. Медицина илимдеринин доктору Сабырбек Артисбекович травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун түптөөчүсү. Жаштыкта жерге бир тал чыбык тиге албасак, караганда көлөкөсүнө жашынар баг издеп калабыз. 425 илимий эмгектин, 78 ойлоп табуучулуктун жана рационализаторлук сунуштун, 4 монографиянын автору, 6 илимдин докторун, 32 илимдин кандидатын даярдаган. Демек Сабырбек мырзанын үзүрлүү эмгегинин натыйжасы мына ушунда. 2008 жылы Америкалык эл аралык ортопед травматологдор ассоциациясынын жана ортопедия академиясынын демилгеси менен Чикагодогу эл аралык планетаризм институту LUNX 7H59Z35SD58027 коду менен каттоого алынган асмандагы аты жок жылдызга Сабырбек Жумабеков ысымын ыйгарышы албетте кыргыз эли үчүн чоң сыймык. Ал жылдыз жерден 2,5 эсе чоң экен. Атагым чыкканын каалайм, бирок ал баламдын бешигине анан атамдын көрүнө жарык берип турса болду деген экен бир аалым. Кандай болгон күндө да адам баласы бул жарыкчылыкка келген соң атын түбөлүккө калтырууга белсенет экен. Албетте негизи бул жалган дүйнөгө келген вазыйпасы ушунда көрүнөт дейм. Атыңды артында мурас кылып калтыруу. Жашоонун философиясы ак жана карадан турары бышык. Академик Сабырбек Жумабековду кимдир бирөөлөр аркылуу каралагысы келгендер да жок эмес. Мындайда атак даңктын да оң жана терс жактары болот. Даңкка жараша жүк көтөрүүгө туура келет. Бирок бүгүнкү күндө башка маселе турат. Дегеним арабызда ошол атактуу адамдын атын пайдаланып, өзүн пиар кылгандар да бар экени өкүндүрөт. Сабырбек мырза өзү кандай адамдарга кадыр баркын түшүрбөй, өз дараметин жоготпой, тескерисинче мурункусунан да күчтүү, алда канча курч болуп келүүдө. Басма элдин батканын ээси билбей ат билет, эр жигиттин кадырын агайын билбей жат билет демекчи. Садырбек Артисбекович дүйнө элинде абройлуу, анын уникалдуу операция жасаганын чет мамлекетте айраң таңгала алахан чаап, кадырлап барктап келишет. Канчалаган жардамга муктаж бейтаптарга бекер операция жасаганын көбү биле бербесе керек. Бизде ушундай болуп калды. Өзү иштей албайт, иштегендерди көрө албайт. Кыргыз качан бири-бирибиздин ийгилигибизге ортоктош болуп сүйүнөбүз. Ошондой күн келеби деге. Ушул темпте жүрүп олтурсак, аны да айтыш кыйын. Эх, кыргызым. Чөйрөгө жарык бериш үчүн өзүң от болуп күйүшүң керек. Дартыбызга шыпа берген Алла Тааладан кийинки эле дарыгерлердин эмгеги эмеспи? Адам болуп сакталыштын негизги куралы бул жөнөкөйлүк. Бул сапаттагы адамдарда сейрек жана оңой менен боло бербейт. Сабырбек Артисбекович ошол сейректердин бири. Динара Асылбекова, журналист, Булак, Чындык, Чекит медиа.